Ибн Масуд радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху касам ичкенин айтып мындай дейт: "Валлази нафси бияди". Менин жаным Аллахтын колунда турган зат менен ант ичем: "Инна хадакум ла я'малу би амали ахлил жанна хатта ма якуна байнаху ва байнаха илля дира". Силердин араңардан бирөөңөр бир амал кылат. Бейиштин амалдарын кылып келип бейишке кирүүгө бир кулач калат. Бейишке бир кулач калганда ага мурунку тагдырда жазылган китепчесиндеги болгон нерсе кайра болот. Бул деген сөз мурун бактысыз деп жазылган тагдырында. Ошол нерсе болуп, кайрадан тозоктун амалдарын жасап, тозоктун амалдары ага себеп болот. Эмнеге? Тозокко киришкен. Мына ошентип өлүп кетет дейт. Ошондой эле араңардан дагы бирөөлөр тозок амалын жасап, тозокко бир кулач калганда тагдырда жазылган, китепте жазылган адам. Ошол нерсе болуп, кайрадан бейиш амалдарын жасап, бейишке кирип кетет дейт. Ушундай хадистерди укканда бир нерсени жүрөккө эске алайлы. Аллах таалам эч убакта кулуна зулум кылбайт. Аллах таалам адам баласына тагдырды жазган, бирок ыктыярды берген. Аллах билүүчү. Ал адам эмнени тандарын, жакшылыктуу, жамандыктуу кандай кыларын адамга ыктыяр берген, ошонун негизинде жазылган тагдыр. Мурунку сахабалар, табииндер айлму савабик, аль-хаватим деп коет, ушул нерседен коркушкан. Адамды амал кылууга, дайыма Аллах таалама жалынып жалбарып жүрүүгө, Кудайга жүрөгүн байлоого түртөт. Мен эзелки тагдырым кандай жазылган болду экен, бара турган жерим кандай болду экен, акыркы абалым кантип өтөм бул дүйнөдө деген нерселерге түртөт. Себеби адам кандай абалда өлсө, ошондой абалда тирилет, хадистерде келген. Ошон үчүн күнөөгө барарда дайым эстеш керек. Ошол күнөөнү кылып атканда өлүп калбаймбы? Ошол күнөөнү кылып кайра тобо кылганга жетишпей калбаймбы? Күнөөнү жасап жүрөгүмө кара точкалар болуп көбөйүп, ошонун ары өтүп кетпеймби, кайта албай иман жолуна деп. Себеби адам кандай абалда өлсө, ошондой абалда тирилет. Ал эми бул жерде кээ бир адамдар төрткө бөлүнөт. Мына ушул хадистин негизинде кээ бир адамдар бар, башынан жакшы болуп жүрөт дагы, жакшы амалдар жасап, жакшы абалда өтөт бул дүйнөдөн. Кээ бир адамдар бар, башынан жаман амалдарды жасап, жаман абалда жүрүп, жаман өлүм менен эле өлөт. Кээ бир адамдар бар, үчүнчү түрдөгү адамдар, башында жакшы амалдарды жасайт, кийин капырчылык өтүп кетет дагы, капыр абалда өтүп кетет. Кээ бир адамдар бар, капыр болот, бул төртүнчүсү. Капырчылыкта жүрүп туруп, кайра иманга келет дагы, иман абалында өтүп кетет. Төрт түрлүү адам. Бирок адам баласы биз кандай болгон күндө дагы тагдырга жазылган, бактылуу, бактысыз экен. Бактылуу адамдар бактылуудагы амалдар жасайт, бактысыз адамдар тозокко баруучу амалдарды жасайт. Кимдин багыты каякта болсо, ошол амалдар жеңилделет. Ким тозокко бара турган болсо, ага тозоктун амалдары жеңил болот. Ким бейишке жазылган болсо, бейиштин амалдары жеңил болот. Бул ушул белгилерден. Адамдар канчалык ибадатты жеңил кылса, жакшылык жолго жеңил бет алса, чынчылдыкта, солих амалдарга жүрөгүндө ошондой нерсеге умтулса, бул бейишке бара турган адамдын белгиси. Ал эми күнөө иштерге жеңил кыла турган болсо, кээ бир адамдарга бирөөнү өлтүрүп коюш аябай жеңил, мисалы, уурдап коюш жеңил, кыянат кылыш жеңил, намаз окубайт, күнөө иштеринин үстүндө жүрүш аябай жеңил. Ошондой адамдар коркуш керек. Ошондой эле сооп амалдарда жүрөм деп адам бул бейишке баруунун белгиси экен деп алданып калбасын. Себеби дегенде сыноо бар. Жаны чыкканча сыноодо жүрөт ал адам. Балким өмүрүнүн аягында бузулуп кетер. Кудай сактасын. Ал да алданып калбастан, өзүнө ишенип албастан, кенебей кайды керекте жүрө бербесин. Ошон үчүн мурунку алымдар эки нерседен корккон. Биз кандай абалда өлөбүз өмүрүбүздө жана биздин тагдырыбыз кандай жазылган болду экен деп. Көргөн, тааныган адамдардан билем. Жылдап мечитте азанчы болуп, азан айтып жүргөн эле адамдар кийин акырында азанын да таштап, намазын да таштап, алкаш болуп, арак ичип өлүп калгандар бар. Өлгүн таппай калгандар бар. Кудай сактасын. Ошон үчүн мен стажым чоң, мынча жылдан бери намазда жүрөм деп адамдай бейгапар, токтукта болбош керек. Биз билбейбиз, жаныбыз чыкканча сыналуудабыз. Шайтан бул жаныбыз чыкканча күрөшөт, бузукулукка түртүүгө. Амалдар аягында билинет дейт. Иннамал а'малу бил хавати. Кээ бир хадистерде келет. Ябду деп. Кээ бир адамдар ойлонушу мүмкүн да, бул кандай ушунча амал кылып келип туруп, бир каршы келгенде тозокко кирип кетиши адилетсиз го, кандай десе, башка хадисте ябду аланнас. Адамдарга ушундай көрүнөт. Биз бир адамды өмүр бою ибадатта жүрөт, бул адам жакшылык менен эле билебиз деген менен, бирок ал адамдын ички жүрөгүндө бузуку амалдары бар, аны адамдар көрбөйт. Алымдар ушундай деп баяндап, тафсирлеп түшүндүрөт.
Бул деген же эки жүздүү адам, же жүрөгүндө каткан бузуку, капырчылык бир ойлору, түшүнүктөрү бар. Бирок адамдардын көзүндө эл менен кошо үркүп, бузуку амалды эмес, сырткы көрүнүшүндө сооп амал, намазын окуп, орозу тутуп жүрө берет, бирок жүрөгүнүн түпкүрүндө капырчылыгы бар. Кудай сактасын. Ошон үчүн адам бузукулук иштерди, капырчылыкты, ширкке түшүү амалдарды билиш керек. Максатыбыз ошол нерсеге түшүп калбайлы деп. Намаз окуп эле жүрүп кээде адам капырчылык иштер жасайт. Капырчылык ойлор келип калышы мүмкүн. Амалдар жасап жүрүшү мүмкүн. Билбесе түшүп кетет адам. Ошон үчүн адам умтулуп илим алыш керек, үйрөнүш керек. Ошондой жүрөктөгү бузуку, жаман ойлордон арылыш керек. Ал эми кээ бирлерде жүрөгүндө андай бузуку болбосо дагы жакшы амалдар жүрүп, канча деген адамдар бар. Намаз окуп жүрүп атеист болуп кеткендер бар. Намаз окуп жүрүп эле ибадатта жүрүп тетир сүйлөп калгандар бар. Намазында таштап капырчылык сөздөрдү сүйлөп. Канча адамдар бар капырчылыкта жүрүп, исламга келип, ыйманда жашынакай болуп өтүп кеткендер бар. Китептерден канча окуйбуз. 100 жашка чейин капырчылыкта жүрүп, 100 жашка толгондо ыйманга келип, 1 айдын ичинде өтүп кеткендер бар. Дагы бирөө жүрбөсүн, шайтан азгырып, картайганда деле тоо кылып койсом, жетишет турбаймбы деп. Ал адам ошол жашка жетеби, жетпейби? Ошондой мүмкүнчүлүк болобу, болбойбу? Бул өзү жаман ниет да, жүрөктө ушундай пайда болот. Ал эми тигил адам 100 жашка чыккан, ал христиан дининде жүргөн адам. Билген эмес бул маалымат. Баласы исламга келип, атасын ыйманга чакырып, исламга чакырып, исламды кабыл алган. Баарыбызга тиешелүү. Ыйманда жүргөн адам дагы көңүлү ток болуп калбасын. Мен соопто жүрөм, жакшылыкта жүрөм дебестен. Өзүнө ишенбесин. Дайыма жалынып жалбарып Аллахтан сурансın. Анын түпкү аягы кандай болуп бүтөт, тагдыры кандай, барар жери кандай, биз билбейбиз. Бирок ошол эле учурда адам сарсанаа болуп, бүкү-түкү болуп, жүрөгүндө кыжалат болуп да жүрбөш керек. Мындай нерсенин арылыш үчүн дайым үмүт менен коркунучтун арасында жүрүш керек. Ибадатта ушу үч нерсени бекем тутуңуз. Сүйүү, Аллахка болгон сүйүү, ибадатты кылганда сүйүп кылыңыз. Коркуу, анан үмүт. Чымчыктын эки канаты бар го. Мына ошондой биз да ибадат кылганда эки канаттай, оң жакта коркуу, сол жакта үмүт дейли. Эки нерсе жүрөктө эриш аркак болуп, тең салмакта жүрүш керек. Эгерде үмүт үзүлүп кете турган болсо, тек гана коркуу менен чектелип турган болсо, бул дагы болбойт. Аллахка болгон жаман күмөн, жаман ойду алып келет дагы. Кээ бирлери барып азын өлүп калат, кээ бирлери такыр корком деп жаман ойдор пайда болот. Ал эми коркуусу жоголуп кете турган болсо, үмүт гана болсо, Аллах таалам кечиримдүү, ырайымдуу деп адам жеңил карап, кош көңүл кылып ибадаттарга таштап салат. Мында да тең салмактуулукту кармап, адам коркуу менен үмүттү алып жүрүш керек дагы, жана сүйүү менен жүрүш керек ибадатта. Ошол кезде жанагындай бүкү-түкү, кыжалат нерселер жүрөктө болбойт. Дайым Аллах тааланын алдында адам баласы жакшылыкта жүрөт. Хадистерди уккандан кийин кайсыл гана амалды кылбаңыз, ушул амалды чырайлуу кылганга умтулат адам. Себеби дегенде биз билдик да, адамдар акыркы амалдары менен билинет. Ушул жашоодо ыйманда, исламда жашаганы, ибадаттарды кандай кылды, Аллах таала менен болгон мамилеси кандай болду, чынчылдыгы, баардыгы акыркы амалында билинет. Ошон үчүн Имам Ахмадтан сураганда, качан биз эс алабыз, эс алуунун даамын сезебиз дегенде, оң бутубуз бейишти аттаганда босогосун. Ошондо сезип баштайбыз деген. Бул дүйнө амал, аракеттин үстүндө. Чырайлуу дегени амалды чырайлуу, туура, ыхлас менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө шайкеш кылып, жана ушул амал эң акыркы амалым болуп калышы мүмкүн дегендей үмүт менен кылыш керек. Ушундай ойдо болуш керек. Кийинки амалга жетпей каламбы десе, адам ушул чырайлуу, ыхластуу кылууга түртөт. Анан үмүтү узун болсо, али каякта, келечек деген алдыда, мунун баардыгы шалакылыкка, кайдыгерликке, боштукка түртөт адамды. Мына ошонун артынан канча деген адамдар намазга өтпөй жүрөт. Али алдыда, келечек алдыда, үмүт жакшы, бирок шайтан ушул узун үмүт менен адамды кулатат. Аллах таалам Куранда айтпады, силердин өмүрүңөр ар кандай деп. Бирөө курсакта өлүп атат, бирөө жаңы эле чыгып өлүп атат, бирөөлөр жаш кезинде өлүп атат, бирөө 20 жаш, 30 жаш, баарыбызга бирдей өмүр берген жок да Алла таала. Болбосо жаш кезинде өлгөндөр көбүрөөк болот. Муну айылга барганда адамдардан деле байкасаңыздар болот. Айылда кимдер? Карылар көппү же жаштарбы? Карылар саналуу эле. Бул деген сөз карылыкка жетип өлгөндөр саны аз болот. Көп ушу 20 жаш, 30 жаш, 40 жаш, 50 жаш өлгөндөр. Андан кийинки адам ушул бир күнөөгө барарда дагы дайым жеңил карабасын. Ошол күнөө жүрөктө так болуп, күнөө адат болуп, ал күнөөдөн чыга албай да калышы мүмкүн адам. Чыга албай, күнөөнүн үстүнө күнөө толуп барып, адам капырчылык менен өтүп кетиши мүмкүн.
Бул жүрөк назик нерсе. Жана ак пактадай сууга салып сыкса суу чыгат, сүткө салып сыкса сүт чыгат, кара сууга салса кара суу чыгат. Ушундай жүрөктү жөн эле сынакка таштап салбаш керек. Жакшы адамдар менен жүрөгө, жакшы амалдар жасоого, көздү, кулакты, мындай жаман нерселерди көрүүгө, жаман нерселерди угууга ушунун баары жүрөктү чарчатат, карайтат. Анан адам барып ныксырап, алсырап, сооп иштерге оор да. Кээ бир адамдарга эртемен туруш чоң бир таш көтөргөндөй оор ал үчүн. Анан күндүз барып алып тренировка кыла берет, темирлерди көтөрүп жеңилдеп. Мына ушул жүрөк алыс боло турган болсо, кичинекей ибадатты ал адамга тоодой болуп калат. Ал эми жүрөк канча таза болсо, күнөөлөрдөн алыс болсо, ибадаттар жеңил болот. Ошодон рахат алат адам. Коркойлу. Себеби адам кандай абалда өлсө, ошондой абалда тилет кыямат кайымда. Намазда өлгөн адам намазда, саждада өлгөн адам саждада туруп тилет. Ошондой эле Алла Тааланын кулдарына зулумдук кылбайт. Адамдар адашып калбасын, тагдырга жазылыптыр. Мага 5 деп жазылган турбайбы, значит мен 5ке барат турбаймбы деп. Мен тозокко жазылган экен, мен тозокко барат турбаймбы деп амал таштап салбасын. Алла Таалам ыктыяр берген. Ыктыяр, сизде ыктыяр бар экенин өзүңүз сезесиз. Болгону адам себепти таштабаш керек, аракеттин үстүнө жүрүш керек. Кудай Тааладан дуа кылып, суранып, жакшы амалдарды кылып, жаман амалдардан, жаман бузук иштерден алыс болуп таштап коркуш керек. Мен тагдырым кандай жазылган болду экен? Жашоомдун акыры кандай абал менен бүтөт экен? Субханалла, адам жүрөгүндө чынчыл болсо, жакшылыкта жүргөн адам жакшылыкта өлөт иншалла. Эгерде адамдын жүрөгүндө бир оорусу болсо, жаман бир ойлору болсо, андан тез арада жоюлуш керек. Илимдин негизинде, илим ээлерине чыгып сурап, ушундай жаман ой келип атат, ушундай жаман түшүнүгүм бар деп ошону сурап, Куран, сүннөт менен дарылап, ошондой пикирден, ойдон арылыш керек. Антпес ал арылбаса ал чоңоюп шайтананы көйүтүп, капырчылыкка да жүрүп, жашоонун аягында ошол нерсе жарылышы мүмкүн да. Канча деген адамдар болгон. Жакшы амалда жүрүп туруп капыр болуп кеткен. Тобосуз өтүп кеткен, эртең мына деп отуруп. Аллах Таалам баардыгыбызды жакшы амал менен өтүүгө насип кылсын. Жүрөгүбүздү тазаласын, чынчылдардан, ыхластуулардан кылсын. Жашообуздун акырында ла иляха илlalloh келме менен аяктоого, чынчыл болуп, ыхластуу болуп, Аллах Таалам алына кайтып барууга насип кылсын. Жүрөктөгү жаман оорулар, жалган нерселер, эки жүздүүлүк нерселер, рия, ошондой жаман абалдардан тазалап жок кылсын Алла Таалам. Жакшы адамдарга кошсун, пайдалуу илим берсин, солих адамдардан кылсын.